Достор барыңыздарга ассалам алейкум. Бүгүн бизде 65-ши видео ролик. Бүгүн биз сиздер менен торговля кылып и зарабатывать этебиз. Платформа Pocket Option'дан бүгүн биз сиздер менен достор авторский стратегия менен торговля кылабыз. Также бүгүн биз сиздер менен отчет кылабыз. Достор, канча мен таптым $10 менен да. И получается бүгүн 65-ши видео ролик и получается 2 айдын ичинде $10 менен мен уже $52,000 иштедим да. Ровно $40,000 уже вывод кылдым и плюс еще баланста $12,000 бар, достор. Дагы вывод кыламын уже воскресенье же болбосо понедельник да, приблизительно бир $10,000 вывод кылсам, ошо менен мен 50,000 чыгарган болом да, толук 2 айдын ичинде, достор. Сиздер дагы ушундай трейдинг менен иштеп татсаңыздар болот, но конечно же биринчи очередь сиздер үйрөнүшүңүздөр керек болот да. И үйрөнүш үчүн сиздер кайсыл жакта мындай возможность алсаңыздар болот, достор. А возможностьту биздин каналыбызда, достор. И биздин также телеграм каналыбызда 2 маал торговля болуп турат. Биздин VIP сообществобузда, достор. Бул жакта бизде 2 маал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Көчөгөнкү результат, достор, аябай шикарный болду. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 сделка плюска жааппыз. В ряд да, баардыгы сделкабыз тең плюска жабылды и результат аябай жакшы болду. Көрүп тургандарды эле баардык сделкаларыбызды плюска жаптык. Биздин ачык телеграм каналыбызга сөзсүз катталыңыздар, анткени бул жакта прямой эфирлер дагы болуп турат, достор. Кечөгүнкү кечки саат 9-дагы прямой эфирде биз $1000 таптык, достор. И болгону 1 сааттын ичинде түз эфирде, достор, разбор кылабыз и также торговля кылабыз түз эфирде. Ссылка бул телеграмдыкы комментариянын башында болот же болбосо видеонун описаниясында тапсаңыздар болот, достор. Катталабыз и давайте торговлябызды баштайлы. Азыркы учурда кечки саат 3 болуп атат, ошондуктан, достор, түнкү торговля болот. Бүгүн биз сиздер менен авторский стратегия менен торговля кылабыз. Авторский стратегия дегеним бул өзүмдүн стратегиям, достор. Мен бинарный опционудан, трейдингден уже 5 жылдан бери торговля кылып келем, и ошондуктан мен көп анализ кылганды и также уровеньдерди, паттерндерди билемин да. И кайсыл учурларда график кайсыл жакка жылат экенин мен тоже почти что непрофессионально, но каждый торговлямда мен көп нерсени үйрөнүп келатамын да. И азыркы учурда, достор, достаточно знания, достаточно убакыт уже мен бул трейдингке көңүл бурганмын и как бы опытым бар да. И каждый жума сайын менин доходум трейдингде стабильно $5,000 өйдө болуп атат. В данный момент, достор, сиздер дагы менин возможностьтарымды алып, сиздер дагы акча тапсаңыздар болот. Бул чындык, достор, эч кандай обман жок. Болгону сиздер бул жакта торговый счет ачасыздар, баардыгы өзүңүздөрдүн атыңыздарда болот, эч кимге акча жөнөтпөйсүздөр. Сиздер бул жерде торговля кылып үйрөнөсүздөр и также анализ кылганда дагы үйрөнөсүздөр, достор. Жөн эле вверх вниз ачып койсоңуздар эле бул жакта акча келип калбайт, но бул жакта биз дисциплина менен и строго эрежелер менен торговля кылып, ошондо гана бул жакта чыныгы киреше келет, достор. В данный момент азыр биздин биринчи сделкабыз минуска жабылды. Давайте мен дагы 3 сделка $25 сатып аламын, достор. Анткени бизде бул жерде паттерн чаша с ручкой болуп атат да. И если бул уровенибиз азыр пробой болбосо, морик уровенибиз, анда биз экинчи уровеньден алабыз, достор. Ушул жерден биз покупкага ачабыз. Пока что покупкага ача беребиз. Идеальный точканы биз биле албайбыз. Ошондуктан, достор, биз дагы жакшы точканы издеп, дагы бир жолу покупкага ача беришибиз керекпиз. Давайте ушул жерден дагы мен 6 сделка ачамын, 6 опцион менен мен покупкага киремин, достор. 5 мүнөттүк таймфреймге которулабыз и байкайбыз кандай сделкабыз жабылат экендигин. Көрүп тургандарды эле, достор, биздин үстүңкү ачкан опционубуз там болгону бир пунктка жабылып калды да бир 7 пунктка. Но эч нерсе эмес, биз сиздер менен бул жакта дагы бир жолу покупкага ачканбыз, достор. Мен экинчи уровеньди белгилеген жактан, ошол жактан именно график кайтып атат, достор. Көрдүңүздөрбү, биз бул жакта стратегиябыздын артыбыздан эле торговля кылышыңыздар керек, достор. Стратегияны кандай койдуңуздар, ошол стратегияны сиздер до конца отрабатывать этишиңиздер керек. Максимум бир валютная парадан биз 3 опцион ачышыбыз керекпиз, достор. Так, и давайте дагы 15 секунддук таймфреймде коюп, биз дагы бир жолу анализ жүргүзөбүз. Да, көрүп тургандарды эле биздин экинчи уровенибизден график түртүлдү и бул жактан биз дагы бир жолу сатып ала беребиз, достор, 2 опцион менен. Давайте подробно мен силерге түшүндүрүп кетейин. Эмнеге бул жерде мен покупкага ачтым? Анткени бул жакта бизде мынакей, бизде дно болгон, далее бизде бул жерде линия бар экен. Линия сопротивления. Мурда бул жакта графигибиз кайткан, бир эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, азыр мынакей 5-жолу келип атат. Скорее всего,
үстүнкү линиябыз сопротивление бизде пробой болот достор. И бул уровенибизди пробитие кылып график үстүгө кетет. Ошондуктан мен бул жерде сатып алып атам да. Но если бул жакта дагы бир жолу анализ кылып көрсөк, бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атат данный момент. Именно ушул коридордун ичинде дагы бирөөнү коебуз и дагы бир линияны коебуз достор. То есть биз бул жакта уровеньдерди коюшубуз керекпиз да. Мынакей уровень данный момент ушул коридордун ичинде жылып жатат. Дагы бир жолу биз ушул жерден покупкага ача беребиз достор. Астыраак уровеньден мен дагы 6 опцион ачамын 1 мүнөткө. Итого получается мен дагы 6 сделка ачтым, а болгону мен 2 сделка минуска жаптым. 6 сделка менен мен 2 сделкамды кайра кайтарып, мен дагы еще көп акча табамын достор. Биз бул жерде трейдингде график жылып атканда будущем биз биле албайбыз да кайсы тарапка кеткендигин, но биз мурдакы учурларды карап анализ кылсак болот достор. Мурда бул жерде дагы бир жолу кайталап кетейин, биз ушул коридордун ичинде байкашыбыз боюнча график жылып жүрүптүр да. И астыңкы уровеньден биздин графигибиз үстүгө көтөрүлүптүр, үстүнкү уровеньден график астыга түшүптүр да. И ушул биз мурдакы ситуацияны байкап, биз сделка ачып, сделкабызды плюска жаба алабыз достор. Көрдүңүздөрбү, биздин ушул линиябыздын ичинде график жылган. И бизде бул жерде астыңкы уровень бар и үстүнкү уровень. Астыңкы уровень бул сатып алуучулардын уровени, үстүнкү бул сатуучулардын уровени болуп калат. И биз ушул коридордун ичинде эле мурдакы ситуацияларды байкап, биз сделкаларыбызды плюска жапсак болот достор. Бул трейдинг, реальный трейдинг менен ушундай торговля кылыш керек. Итак, бул сделкабызды плюска жаптык и көрүп тургандай эле биздин мынакей үстүнкү линиябыз пробой болду. И дальше мен 1 мүнөткө үстүгө ача беремин достор. 3 сделка менен пробойго достор. И дальше кайсы уровеньге чейин кетиши мүмкүн. Мурдакы уровень бизде бул жакта болуптур. Мурда бул жерден график кайтыптыр. И скорее всего ушул жака чейин биздин графигибиз азыр көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошондуктан мен бул жерде сделкамды сатып алып атамын достор. Давайте сделкабыздын жыйынтыгын күтөлү и биздин прибылибиз уже бар достор. Прибыль кылдык да. И бул сделкабыз дагы плюска жабылса, биз еще көп акча табабыз достор. Болгону 1 мүнөттүн ичинде доходность 92% болуп атат бул валютная парадан. Акыркы секундтар и бул жерден биздин графигибиз кайрадан эле морики линиябызга чейин ретест кылганы түштү. И бул жерден дагы бир жолу перекрывать этем достор. Дагы бир жолу 1 мүнөттөн мен 6 опцион ачам. Даже 6 эмес, 8 сделка ачсам и көбүрөөк прибыль алган үчүн көбүрөөк сделка ачып атам да. Итак, давайте бул сделкабызды биз избранныйга коелу и дагы бир валютная парадан анализ жүргүзөлү достор. Мисалы, валютная пара AED Ченевай ОТС. Биздин графигибиз азыр уровень поддержка жүргөндүктөн мен бул жерде 1 мүнөткө бул жакта дагы 2 опцион менен сатып аламын достор. Давайте горизонтальный линия коелу. Мынакей астыңкы уровень поддержкабыз, бул жерде бизде графигибиз мурда түртүнүптүр. 1 эмес, 4-чү жолу келип атат. И бул жакта мен түшүнүп атам, график бул жакта сатып алуучу бар экендигин. Ошондуктан бул уровеньден мен сатып алып атамын. Мурда бул уровеньден бизде график кайтыптыр көп жолу. Итак, давайте бул сделкабызды избранныйга коелу и валютная пара AED Ченевай ОТС'ти карайлы. Да, бул AED Ченевай ОТС'те бизде график кайра түш кирип кетти, бул биздин уровенибизге да. Эми болсо бул жакта мен сделкамды астыңкы уровеньден дагы бир жолу перекрывать этемин. Ушул жерлерден приблизительно ача берсем болот. Мен 8 сделка ачкан болчумун. Ошондо мен дагы бир 20 сделка ачамын достор. 20 сделка. И сделкабыз AED Ченевай ОТС'те. AED Ченевай ОТС'те биринчи сделка плюс, экинчи сделка минус болуп калды. Дагы бир жолу бул жерден мен 3 сделка менен сатып ала беремин достор. Итак, давайте подробно анализ кылайлы. AED Ченевай ОТС'те бизде бул жерде фундамент бар экен. Мурда бул уровеньден графигибиз көп жолу разворот болуптур да. График кайтыптыр. Мынакей бул линиябызда. И как раз бул жерден биздин графигибиз 1, 2, 3, 3-чү жолу бул жерде 4-чү жолу келип атат и 4-чү жолу биз бул жерде сатып алып атабыз. Значит, бул жерде крупный покупатель бар экен именно ушул диапазондо. Ошондуктан мен бул жерде сатып алып атамын достор. Так, австралиец НЗД сделкабыз жабылышына. Так.
плюстар болду. Ну арасында возвраттар дагы болду да. Давайте байкап көрөлү. Болгону бир эле сделка, жок, 1, 2, 3. 3 сделка минус болуптур, калгандары плюска жабылыптыр да. И АЕ теневой ОТС дагы биздин сделкабыз бул жакта плюска жаап берди. Графигибиз уровень поддержкадан көтөрүлдү. Итого балансыбыз уже 12537 доллар болуп калды достор. Приблизительно бир болгону бир 10 мүнөттүн ичинде балансты 200-300 долларга чейин көтөрдүм да. Отлично. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Валютная пара швейцарский франк, японская иена тренд восходящий болуп атат. Бул жерден 3 сделка менен сатып аламын и давайте 1 мүнөттүк таймфреймде мен бул жерде түшүндүрүп кетейин. Эмнеге покупкага ачып атабыз? Анткени бул жерде графигибиз бир направленияда эле бир направленияга өсүп жатат. То есть үстүгө өсүп баратат. Биз болгону бул жерде сделкабызды трендтин артынан эле сделка ачышыбыз керекпиз. Именно ушул линиябызда, мынакей көрдүңүздөрбү, бул жакта именно ушул линиядан график көтөрүлгөн да. Мынакей 1, 2, далее бул жакта 3-чү жолу. Мынакей азыр данный момент 3-чү жолу келип атат. И ушул жерден биз сделкабызды сатып алабыз достор. Дагы покупкага ача берсек болот. Давайте дагы бир 7 сделка ачайын. 7 сделка менен дагы бир жолу покупкага ачып атам. Анткени именно ушул линиябызда бизде тренд өсүм жүргүзүп атат да, көтөрүлүп атат. Ошондуктан бул линиядан биз покупкага ачып беребиз. Основной сделкабызга 3 секунд. Да, основной сделкабыз минуска жабылды, но бизде дагы 6 сделка бар достор. 6 сделкабызды биз астыраак уровеньден ачтык. 3, 2, 1, 0. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык и балансыбызды 12623 долларга чейин көтөрүп койдук. Болгону 15 мүнөттүн ичинде. Достор, эгерде сиздерде бул видеоролик жакса, эгерде сурооңуздар болсо комментария калтырыңыздар жана каналга катталабыз достор. И сөзсүз биздин телеграм каналыбызга да каттала кетиңиздер достор. Бул жакта бардык свежий новостьлар жана свежий маалыматтарды ушул жака жүктөймүн. Ссылка комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот. Сиздер менен Султан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.